Ар бир мезгилдин өзүнчө керемет кооздугу, суктанаарлык сулуулугу болот эмеспи? Анын сыңарындай акындардын көпчүлүгү жаратылыштан эргүү алып, шыктанып, айланада болуп жаткан кубулуштарды көз алдынан өткөрүп, андан соң кагаз бетине түшүрүшөт. Бул жолу да Макмал креатив чыгармачылык коомдук бирикмеси Тоо койнунда жаратылыштын кучагында Аппак кар аталышындагы ыр фестивалын өткөрдү. Анын менин оюм кетти. Мисалы жөн эле отура бербей, Ала тоонун койнуна барып, ак кардан дем алып, таза абадан келели деп кошуна колоңдорма иштешкен калемдештерим баарын айтсам макул болушту. Ошону менен биз 2 автобус болуп алып, тоону карай бет алып келгенде кирбесибиз биз үчүн мисалы аябай кубанычтуу күн. Өзүнчө Ак кар фестивалындагы бүгүнкү биздин майрамыбыз деп эсептейм. Баардык келген ушу бүгүнкү катышуучулардын баары сонун кубанычта болду деп эсептейм. Мен өзүм дагы алыстан келген конокторубуз да келди бүгүн. Жайыл ата коомунан чакыргам. Анан мындай күндөр кыргыз элимде көп болсо деп ойлойм. Тоо койнунда таза кардын арасында кандай сонун бакыт, нур жаап тургандай сонун керемет дүйнөдө эс алып, балалыгын эстеп, жаштыгына бир кайрылып барат адамдар. Ошол жаштыгынан жалынын эстеп ушунчалык кубаныч. Фестивалга акындык даремети менен ыр түрмөктөгөн калемгерлер, санаалаштар жана өнөр инсандары менен бирге алардын жакындары келишти. Бүгүнкү Макмал креатив адабий коомунун январь айындагы биринчи чыгарылышы болуп, мына Тоо койнунда баарыбыз белгилеп отурабыз. Аябай кубанычтамын. Жакшы өттү. Биздин мүчөлөр ушундай активдүү ырларын окуп, жүрөктөгү ырларын ырдап, баарыбыз жакшы майрамдап, чогуу майрамдап аткан кезибиз. Өнөр катылуу казыналарды таап ачкан, сыйкырдуу ачкыч сыяктуу. Ачылган эшиктердин арты менен ой пикирлер жана кыялдар бүгүнкү иш-чарада ишке ашып, акындардын жан дүйнөсүндө толукшуп, эргип жаткан ырлар көркөм окулду. Батып, сени эстеп, жаңы жаткан, кир чөйгө үшүдүң го баарлашайлы, сүйүүдөгү сырлар бар ичке каткан. Ачылып, жашырбайын баарын айтам, жараланган жүрөк тутанбаган, толгонот сен ойлонуп күнү-түнү уктабай, сезимдеги сезимдерим жабырлаган. Сен мен үчүн бир жөн гана адам эмес, калтырдың коргошундай кадап элес, комуздун кылын тартып муң кайгыга, токтогулдун кайрыгындай салдың кербес. Билесиңби, сен мен үчүн жакын адам, сүйбөгөндө жүрөк оту сага арналган, кечирип кой борон чапкын шамалдарда, бардыгына кайыл болуп сага барам. Бөлүнбө, улуу журтуң бөлүнбөгүн, бүт дүйнө карап турат көзүндөсүң, бир көзүңө жоо болбосун, бириккин бир атанын балдарысың. Бөлүнбө, түндүк түштүк бөлүнбөгүн, бекемдеп чек араңа чөп курагын, бабалар белек кылган бейиштөрдү бөтөнгө бөлүп бербе суранамын. Жергемде бейпил жашоо уяласын, жер бетин тынчтык орноп сыяласын, эмгектин жакшылыктын жылы болуп, ынтымак ырыскешик роолосун. Сыйкыр жыл 20-20 орнодугу, бөлүнүү ушул жылы болбосунчу, аталар ыйык туткан жергебизде тынчтык, бакыт, кут береке орносунчу. Жан дүйнөмдү тынч койбойт дегубайым, самап сени неге мен сагынамын, Жамиладай жабыркап турганымды сездиң бекен деги сен даниярым. Жоодураган көздөрүңдү мага кадап, сыйкырдуу бир башкача жымыясың, асел болуп күн сайын күтөрүмдү билдиң бекен деги сен агатайым. Тоодогу эргүү багыт алдым, тоо тарапка камынып, мингич үчүн атылоодо табылып, салкын аба чыйрыктырып коет деп, атакемдин эски тоонун жамынып, тоодо сонун эргүү келе баштады. Жаратылыш шыктандырып кыштагы, жаратмандык сезимге ой чулганып, жан дүйнөмдү жагымдуу шаң курчады.
акындын жүрөгү шөбөйт. Ооба, акын жүрөгү шөбөйт. Канында мекен оту бар. Кагылайын алатоом, сен улуусуң, сулуусуң. Кылымдарды карыткан даңаз алуу жолуң бар. Ойгонбой уктап жатасың, аппак кар жууркан жамынып, ырыскы кутту топтоого жай жарышка камынып. Укта тоолор уктай кой, уйкуңду бузуп албайын, үшүп калба, ачынбачы бороондон, сууңду тозуп кармайын. Кымтылап тоону аппак кар, жаап жатат ан сайын, ак кайың тийген жоокердей, ак кайың кийген жоокердей, турган сыйт арчаң ак кайың. Сүрөтчү тартып койгондой, кыз сыйкыр сулуу көрктөнүп, кыялбай турам кетүүдөн, жомоктугуң көз көрүп, ырсаптар чыгып көркүңөн, кубаныч иште жатпады, суугун кыштын от болуп, жүрөгүмдү таптады. Улуулар ашкан тоолорум жүрөктөн жипсиз кармады, кыш мезгили тынч койбой, кыялы мени арбады. Ак баракка түшүргөн апакай калем дарманы. Билдиңби сен? Дүйнө деп алпырышып баратабыз, жүрөктү жаратылып канатабыз. Айласынан арманы көп бул дүйнөдө. Билдиңби сен кайда шашып баратабыз? Ооруганда көңүл сурап бөлө албайбыз, кийинде бакыбалын көңүл бөлө албайбыз, өлүп калып кабарга эми келгенинде, билдиңби сен өкүнүп өсүбүздү биле албайбыз. Чиренип адеп кайда биле албайбыз, ыйманга эмне көңүл бөлө албайбыз. Бүгүн бар, эртең жок бул жалганда, билдиңби сен көңүлдү биз бөлө албайбыз. Жет атасын билеби балдарыбыз, жетимсиреп өсүп калгандайбыз. Акыр заман келет деп шылтоо менен, билдиңби сен бала үчүн жолду салып бере албайбыз. Жетим жүрөт, аны көрө албайбыз. Жардамга аларды бере албайбыз. Жалган үйүнө оош кыйыш учурунда, билдиңби сен өмүргө биз көңүлдү бөлө албайбыз. Тоолубайдай сынчы боло албайбыз, топ жарып чындыкты айта албайбыз. Улуу кичи жарышта сен сын айтышып, билдиңби сен адеп акыбат кайда экенин биле албайбыз. Чындыгында чыгармачылык инсандардын жан дүйнөсү назик жана аруу болот эмеспи? Бүгүнкү саамалыкта да алар балдай таттуу балалыкты эстеп, топторго бөлүнүшүп, кыргыздын аркан тартыш оюнун ойношту. Бүгүнкү аппак кар фестивалы абдан жакшы көңүлдүү өтүп жатат. Бул жерде ушу өзүбүздүн кыргыз жаратылышынын ичинде тоог оюнунда аппак карда абдан жакшы кыргыздын улуттук оюндары ойнолуп жатат. Ошондой эле поэзия сүйүүчүлөр үчүн абдан чоң эрүүгү берип жатат деп ойлоп жатам. 2020-жылкы жаңы жылдын эсебинен Макмал креативдик чыгармачылык тобунун биринчи кар фестивалы өтүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай фестиваль толук көлүмдө өтүп жатат. Мына аппак кар бар жок. Бүгүнкү өтүп аткан фестивалда баары чыгармачылык инсандарыбыздын маанайы аябай жакшы. Бизге уюштурулган конкурстар аябай маанайыбызды көтөрдү. Ушундай жакшынакай толук көлүмдө өтүп жаткан фестиваль ушул Макмал креатив чыгармачылык тобуна Кудай буйруса жакшы дем берет. Албетте, оюндун жыйынтыгында отуучуларга белектер тапшырылды. Аркан тартмай оюндан биринчиликти алып утуп алды. Ошого бере турган призлерибиз бар. Биринчи призибиз капитан командага. Аппак кар фестивалы быйылкы жылдын эсеби менен алгачкы жолу болуп өттү. Мындан арыда өнөр адамдарынын ортосунда өтүп турсун деген демилге менен эстафета Жайыл ата коомуна тапшырылды. Бүгүнкү эстафетаны деген Жайыл коомуна тапшырып атабыз. Ошонун төрайымы келди эле, тапшырып коюуга уруксат эткиле. Эстафетабыз мынакей сизге комузду чертип бизди эми тосуп алгыла эми ошол жака. Мынакей эстафетабыз. Рахмат. Ушул фестивалыбыз мынакей карда жаап жатат, абдан жакшы маанай болуп жатат. Ушул майрамыбыз кут болсун. Эжеге чын ден соолук каалап кетем. Бүгүнкү келип катышып жаткан акын эжелерибизге, агайларыбызга абдан ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуп ушундай фестивалдар көп боло берсин.
Иш-чарага келген катышуучулар мыкты маанай менен жыйынтыктап, жаңы жазылып, элге тартууланган Аппак кар фестивалынын гимнин ырдашты.